Салам достор, билип койду долбоорунун бүгүнкү чыгарылышы өзгөчө чыгарылыш. Себеби бүгүн эл аралык айымдар майрамы, ошондуктан бүгүнкү чыгарылыш жалаң гана айымдарга арналмакчы. Айымдарга бербейбиз суроону, айымдар сиздер жөн гана эс алып көрүп отуруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз суроолорду жалаң мырзаларга беребиз, бирок суроолор айымдарга байланыштуу болмокчу. Айымдарды дагы бир жолу майрамы менен куттуктап, бүгүнкү чыгарылышты биз баштамакчыбыз. 8 март эл аралык айымдар күнүн белгилөөнү ким сунуштаган? Ким сунуштаган эми? Ким сунушташы мүмкүн? Ташы мүмкүн? Кайсы өлкөдө жашаган ал айым? Кыргызстан? Клара Цеткин дегенди уктуң беле? Ошол айым сунуштаган экен. 8 мартта апаңды, эжеңди, карындаштарыңды куттуктап коем майрамы менен. Ооба. Ман билбейт экенмин. Клара Цеткин деген айым сунуштаган экен. Билбейт экен. Ким сунушташы мүмкүн? Сен балким уккандырсың ал инсанды, ал айымды. Чындап оюмда жок. Клара Цеткин дегенди уктуң беле? Ооба. Ошол айым сунуштаган экен. Билбейт экен. Баштамгасы К атын. К болгондо. Ким болушу мүмкүн? Билбейт экен. Клара Цеткин дегенди уктуң беле? Жок уккан эмес. Сиз уккан болсоңуз керек ал айымды. Айым болот. Атын билбейм. Клара Цеткин дегенди уктуңуз беле? Ооба. Не знаю. Билбейм. Атын билбейм, бирок Даниялыктар чыгарган 8 март деп. Багыт берип коеюн, атын баштамгасы К. Атын билбейт экенмин. Клара Цеткин дегенди уктуңуз беле? Уккам бирок. Гүлдөрдүн мекени кайсы өлкө? Гүлдөрдүн мекени? Гүлдөрдүн мекени. Турция? Турция. Голландия экен. Голландия деген өлкөнү билет белең? Ооба, билем. Гүлдөрдүн мекени. Билбейм да. Голландия. Билет белеңиз? Жок билбейт. Гүлдөрдүн мекени деген Европа тараптан бирок. Европа тарапта, ал жактан розалар да көп чыгат. Венеция. Жок, дагы бир мүмкүнчүлүк. Голландия жөнүндө уктуң беле? Ооба. Голландия экен гүлдөрдүн мекени. Кыргызстан. Европа өлкөлөрүндө. Европада. Европадагы бир өлкө. Ал жакта роза көп өсөт. Роза. Ошо базарда же гүл магазиндерде сатып алганда бул жактын розасы деп айтып калат го. Голландия уктуң беле? Голландия болуш керек. Азаматсыз, туура, Голландия. Европада. Европада кайсы өлкө? Ассоциация көбүнчө розалар менен. Розалар менен вот голландцы. Туура, Голландия. Голландия, Нидерланды. Азаматсыз, туура. Хайлайтер деген эмне? Хайлайт бул. Хайлайтпы бул? Мондай эпичный моменттер да? Эпичный кандай мисалы? Бокстон нокаут бергенде, анан Бокста нокаут болуп калганда боксер, ошол хайлайт деп аталат. анан Сен да балдар менен урушташканда хайлайт болуп көрдүң беле? жок. Хайлайт кылып анан кийин бирөөнү жайлайт, Ооба. Всё. Хайлайтер деген негизи айымдардын косметикасы экен. Косметиканын бир түрү. Хайлайтор. Хайлайтер. Билбейм, мен жооп бере албайм. Хайлайтер деген өзүнүн мүмкүнчүлүгүн коозголуп көрсөтүү. Мактануу болуп калабы? Тош мактанган сыяктуу болуп калат. Хайлайтер деген негизи айымдар колдонгон косметиканын түрү экен, бетке сүйкөгөн. Хайлайтер деген ушундай сөз биринчи жолу аталган экен. Хайлайтер ошо колдонгондорду билбейсиңби? Кимдер колдонот, неге колдонот? Билбейт экен ошону. Хайлайт билбейт экен. Хайлайт это тоналка же пудра. Один вид из женской косметики. Тоналка. Хайлайтер уккан экен, бирок эмне экенин билбейм. Ошо хайлайтер колдонгондорду көргөнсүзбү балким? Хайлайтер эмне кылат аны, кимдер колдонот?
Кайсыл учурда колдонот? Билбейт экенмин аке. Маргарет Тэтчер деген ким болгон? Мен андайлар билбейм точно эле. Маргарет Тэтчер Улуу Британиянын премьер-министри болгон экен. Тарых сабагынан өткөн болсок керек. 20-кылымдын көрүнүктүү айымдарынын бири Европа өлкөлөрүндө. Маргарет Терчин. Айымдар аскердеги жанагы айым Мамлекеттик ишмер ошол кандай кызматтар калаган болушу мүмкүн? Маргарет Терчерби? Королеванын атка кызматын болсо керек. Улуу Британиянын премьер-министри болгон экен, Европа өлкөлөрүндөгү эң биринчи премьер-министр айым болгон экен. Маргарет Тэтчер деген ким болгон? Чекче деген билбейт экенмин. Великобританияның премьер-министрі. Азаматсыз, туура. Маргарет, это исполнитель какой-то? Госслужащий, мамлекеттик кызматкер, ишмер. Ошо эмне кылган? Получается, как женщина, она предоставила, как курманжан атка болгон бу? Ошол сыяктуу. Ушел шахту, типа, какой-то вывод сделала, а точный ответ я не знаю. Маргарет Тэтчер англиялык жазуучу болсо керек эле. Жок, жазуучу эмес, мамлекеттик ишмер, ооба саясатчы. Политик болгон, ооба. Улуу Британиянын эмнеси болгон? Кимиси болгон? Королевасы эмес дейм. Премьер-министр. Азаматсыз. Улуу Британиянын премьер-министри болгон. Кыргызстанда канча бала төрөгөн айым баатыр эне боло алат? Эне 5, Бир аз көбүрөөк. 7. Азаматсың 7 баладан өйдө баатыр эне болуп саналат, э? 7 баладан жогору жагы. Туура, азаматсыз. 7 бала төрөсө баатыр эне болот экен. 7 ал. 7 баладан өйдө баатыр эне болуп саналат, э? Ооба. 10. Канча баладан баштап 10 эми, ооба, 10 бала төрөсө баатыр эне болот, бирок мынча баладан баштап өйдө, ошончо баладан өйдө төрөсө, демек баатыр эне болот экен. 10дан өйдө төрөсө батыр. 10дан өйдө? 10дан өйдө карай төрөсө батыр эне болот. 7 баладан өйдө баатыр эне болуп саналат экен. 7 бала төрөсө, демек баатыр эне болот экен. 5 бала. Бир аз көбүрөөк. 7. Азаматсыз 7 баладан өйдө баатыр эне болуп саналат экен. Батыр эне 5. Бир аз көбүрөөк. 10. Аз айт бир аз. 7 десеңиз. 7 азаматсың. 7 баладан өйдө уже баатыр эне болуп саналат, э? Жакшы. 6дан көп. 7ден башталат. 7ден башталат, азаматсыз. Роза Исаковна Отунбаеванын төрөлүп өскөн жери. Төрөлүп өскөн жери. Кайсыл жакта төрөлүшү мүмкүн? Билбейт ким? Талас облусун билесиң да? Ооба, билем. Ушу Талас облусунун Бакай Ата районунда төрөлгөн экен. Отунбаеванын төрөлүп өскөн жерин билбейм. Талас облусунун Бакай Ата районунан болот экен. Ошону билбейт экен. Тулуу өскөн жери Кыргызстан болуш керек. Ооба, Кыргызстан кайсы облусу? Жети областынбы? Бишкек. Талас облусунун Бакай Ата району экен. Так, господи. Билбейт экен. Исыкул. Нет. Талас. Талас облусунун кайсы району болушу мүмкүн? Таласты көп билбейт экен. Талас облусунун Бакай Ата району. Скөл областы болсо керек. Жок. Билбейт экен. Талас болушу мүмкүн. Талас облусу кайсы район болушу мүмкүн? Манас район. Б кетет баштанбас. Таластын райондорун билбейт экенмин. Талас облусунун Бакай Ата району. Туура деп эсептей берели, себеби таптыңыз, Талас облусу. Айымдар жөнүндө бир макал айтып берчи. Айымдар жөнүндө? Апалар жөнүндө болобу же, кыздар жөнүндө болобу же? Апалар жөнүндө. Макал билесиңби негизи? Ооба, билем. Ошо айымдар жөнүндө бир макал айтып коесуңбу? Унутуп калыптырмын. Жакшы кыз жакадагы. Билбейт кеп кандай болот. Кыз үйдө кыл жатпайт. Дагы көп эле. Айымдан жөнүндө. Неме кайдабыз? Билген макалыңды эле айта бер айымдар жөнүндө.
Кызды үйдө Кыл жатпайт. азаматсың. Енді бір мақал. Мен вообще білмеймін мақал. Макал билбейсиз бе? Жоқ. Мисалы кызды үйдө Қыз үйде. эненин ою балада, а баланын ою Білмеймін. Как это? Қырғыз, ой, үйде қыл қақпайды. кайсы үйдө кыл жатпайт? Қыз бар болған үйде қыл жақпайды. Кыз бар болгон үйдө кыл жатпайт. Басқа үйде ұмытып қалып тұрмын. Кызды үйдө кыл жатпайт. Туура, азаматсың. Кызды үйдө кыл жатпайт. Азаматсыз, туура. Бүгүн айымдардын эл аралык майрамы, ошо айымдарга каалоо тилек сүйлөп коесуңбу? ушундай элеп турмун сенде. Эми бүткүл дүйнөдөгү айымдарга, өзгөчө энелерге ден соолук, узун өмүр, бизди багып чоңойткон ар бир мырза, кыздар ошо эненин сүтүн актаса экен деп ойлойбуз. Энелер бар, биз барбыз. Эне болбосо үйдө ырыскыда береке да жок болот. Эми ар бир эненин бетинен жылмайып күлкү кетпесин. Бактылуу болсун эң башкысы. Бакытка бөлөнүп жүрө берсин. Майрамыңар менен. Айымдар майрамыңар менен куттуктайбыз. Өмүрүңөр узун болсун, көп жашагыла. Кааларым ошо узун ден соолук, көп жакшы болгула. Чоң рахмат, ишиңе ийгилик. Мейли, эч нерсе эмес. Ийгилик. Эл аралык күнү менен майрамдайм бардык айымдарды. Жакшылык, ден соолук каалайм. Узун өмүр болуу. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы дошли до своих целей, чтобы вы стали целеустремленные, да. Вы наше будущее, да, подростки, женщины, вы наше будущее, да. Я желаю, чтобы у вас все было хорошо. И самое главное, чтобы у вас депрессии не было и все хорошо было настроение. Баарыңарга ден соолук каалайм, бактылуу болгула. Жана ошол эле болду го дейм беки. Азим 3 суроого туура жооп берип, 100 сом акчалай сыйлык алмакчы. Азим, ийгилик ишиңе. Дагы жолук куттуктайбыз. Чоң рахмат. Азамат 5 суроого туура жооп берип, 300 сом акчалай сыйлык алмакчы. Рахмат. Азаматсың? Всё. Куттуктайбыз. Вам тоже удачи. Рахмат. Алымбек дагы Азамат 5 суроого туура жооп берди. Бул дагы 300 сом акчалай сыйлык алмакчы. Алымбек, Азаматсың? Красавчик. Хорошо, макул, эч нерсе эмес беки. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Айымдарга арналган Билип кой долбоорунун бүгүнкү чыгарылышы ушуну менен жыйынтыкталмакчы. Айымдар, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайыма күлүп, жайнап, жашылтарда жүрө бериңиздер. Жана сөзсүз түрдө биздин каналга катталып, ой пикир жазып, лайк басып койгонду унутпаңыздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билип кой долбоору жана мен анын алып баруучусу Айбек Бекчемиров. Аман болуңуздар.